Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Санарип Алипе программасынын кезектеги чыгарылышы. Биз бүгүн программабызда салык төлөөнүн электрондук ыкмасы тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Эркин Сазыков бизде мейманда. Эркин мырза, саламатсызбы? Куш келипсиз студиябызга. Эгер каршы болбосоңуз, азыр ушул салык төлөөнүн электрондук ыкмасы тууралуу даярдалган чакан ролигибиз бар. Мына ушуну көрүп алып туруп анан маегибизди баштайлы. Салык кызматы эскертет. Салык жол жоболорун фискалдаштыруунун алкагында кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр, товарларды импорттоочулар жана экспорттоочулар 2020 жылдын 1-апрелинен тартып электрондук эсеп фактураларды милдеттүү түрдө колдонууга өтүшөт. Электрондук эсеп фактура менен иштөө үчүн маалыматтык системага катталуу керек жана квалификациялык электрондук кол тамгасы болушу шарт. Бул эмнени берет? Салык кызматынын атайын порталынан эсеп фактураны тариздеп, ошол замат сатып алуучуга берүүгө болот. Ошондой эле канцелярлык товарлар, почта жана курьердик кызматка кетүүчү чыгымдар кыскарат. Мындан ары салык кызматынан эсеп фактуранын серияларын жана номерлерин алуу үчүн убакыт коротуунун кереги жок. Портал эсеп фактуралардын номерлерин күнү-түнү дем алышсыз автоматтык түрдө генерациялайт. Эгерде сатып алуучуңуз бул системаны колдонбосо, анда сиз электрондук эсеп фактураны басып чыгарып кагаз жүзүндө тапшыра аласыз. Толук маалыматты 1240 номеринен, салык кызматынын сайтынан же жергиликтүү салык органдарынан алууга болот. Эркин мырза, мына азыр эле чакан роликти көрдүк. Азыр бир топ эле ушул салык төлөө электрондук ыкма менен болуп, жарандар үчүн өтө эле жеңилдиктер жаралды. Анан ушул санариптешүү жолу менен электрондук ыкма аркылуу салык төлөөнүн мындай жеңилдетилген жолун биздин жарандар сезип жатышабы? Албетте, биз негизги ушу санариптештөрүн ошондой эле салыктык жол жоболорду фискалдаштыруунун ири долбоорун азыркы убакта ушу салык жаатында иштеп жатат. Негизгиси ошол санариптештөрүн жана фискалдаштыруунун эң негизги максаты бул бизнеске, ошондой эле жарандарга салык төлөөдө, ошондой эле салыктарды отчетторду салык боюнча отчетторду берүүдө аларга тийиштүү мындай ыңгайлуу шарттарды түзүү. Бул эң негизги биздин ушул милдетибиз азыркы убакта. Анткени жарандар өздөрү ыңгайлуу болгон, мүмкүнчүлүгү болгон шарттарда салыктарын төлөөгө мүмкүнчүлүк алыш керек. Мисалы үчүн онлайн төлөйбү же салык кызматына келип банктар аркылуу төлөйбү, башка дагы өздөрүнө тийиштүү ушул өздөрү биле турган кандай төлөйм деген ошолордун негизинен салыктар төлөөгө азыркынча мүмкүнчүлүк алышкан. Эми мурда бир кагаз түрүндө салык төлөп элдер көнүп алышканда, мына ушул азыркы ыкмага, азыркы электрондук төлөөгө элдер көнүшү кандай болуп атат? Ушул процесстин жүрүшү кандай болуп атат дегеле? Процесстин жүрүшү акырындык менен өсүп жатат. Эми масштабтуу деп айта албайм, андан алысмын. Бирок акыркы жылдарда мындай электрондук түрүндө отчетторду берүү же болбосо онлайн түрүндө салыктарды төлөө бул мурунку жылдарга караштуу көбүрөөк. Мисалы үчүн айта кетейин, 2019-жылы аралыктан туруп 350 миңден ашык жолу салык төлөшкөн. Бул 430 миллион сом ашык бул аралыктан туруп. Мындай айтканда, электрондук кошелёкпу, интернет, мобилдикпи, ошондой эле жанакы тийиштүү банкоматтар болобу, платежный терминалдар деп айтып коебуз, ошолордун негизинен аралыкта туруп салыктарын төлөгөн ошол 430 миллион сомдон ашыгын төлөштү, бул 19-жылы. Ал эми онлайн түрүндө салыктарын да төлөп, ошондой эле электрондук отчетторду берип жаткан салык төлөөчүлөрдүн саны азыркы убакта 150 миңден ашты. Бул ойлойбуз дагы быйыл биз тийиштүү түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп, бул цифралар дагы быйыл кыйла өсүш керек. Эми бир топ эле кызматтарды көрсөтүп жатасыздар да. Сиздерде мамлекеттик салык кызматында бир топ эле жаңылануулар болду. Бирок ушул электрондук кызмат көрсөтүүнүн дагы кандай түрлөрүн ишке ашырып жатасыздар? Эң негизгиси азыркы убакта биз салык төлөөчүлөрдү электрондук форматка өткөрүү боюнча дагы былтыр дагы быйыл дагы тийиштүү иштер жүргүзөбүз. Мисалы үчүн айта кетейин, КНС салыктарын төлөөчүлөрү, ошондой эле товарларды импорттоочулар жана экспорттоочулар былтыр былтырдын 1-июлдан тартып алар квалификациялык электрондук кол тамганы колдонуу менен отчетторду милдеттүү түрүндө берүүгө түшкөн.
Мындан тышкары биз азыркы убакта электрондук эсеп фактураны колдонуу боюнча дагы пилоттук долбоорду жүргүзүп жатабыз. Ага 600дөн ашык компания катышып жатат азыркы убакта. Мындан тышкары биз ошол мунай заттарды контролдоо боюнча да автоматташтырылган системаны киргизип, бул жерде дагы тийиштүү контролго алуу боюнча ошол системаны азыркы убакта жайылтып жатабыз республика боюнча. Жакшы экен. Деги эле ушул патент тууралуу да сөз кылсак да, салык төлөөнүн жеңилдетилген ыкмасы бул патент аркылуу дагы кызматтарды ишке ашыруу. Мына ушул патент тууралуу азыр бир чакан ролигибиз бар кыскача. Мына ошону көрүп алып туруп анан маегибизди уланталы. Ыктыярдуу жеңилдеттүү патенттин негизинде иштеген ишкерлер салык органына барбастан патентти онлайн түрүндө сатып алыңыздар. Патентти салык органынын сервистик порталы аркылуу тариздөөгө болот. Электрондук патент ыңгайлуу, тез жана ишенимдүү. Кызмат көрсөтүү республика боюнча жеткиликтүү. Кеңири маалыматты салык кызматынын сайтынан же 1240 номеринен алууга болот. Урматтуу ишкерлер, патентти онлайн түрүндө салык кызматынын сайты аркылуу 2 жол менен алууга болорун сиз билесизби? Анда салык органына баруунун кажети жок. Биринчи ыкма салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу. Экинчиси EID карт, жаңы үлгүдөгү паспорттун жардамы менен. Бардык керектүү формаларды толтурсаңыз, программа иштин түрүн жана патенттин колдонуу мөөнөтүн эске алуу менен патент боюнча салыктын суммасын автоматтык түрдө берет. Электрондук патент үчүн каалаган ыкма менен төлөөгө болот. Кеңири маалымат салык кызматынын сайтынан же 1240 номеринен алууга болот. Мына азыр эле патент тууралуу роликти көрдүк. Патентти онлайн түрүндө алуу дегенде биз кандай түшүнөбүз? Негизгиси биз ошол патент онлайн түрүндө алуу боюнча кызматты 2018 жылдын октябрынан тартып Кыргызстан боюнча ушул кызматты киргизгенбиз. Бул эмне? Азыркы убакта жетиштүү эле жарандар патент алып эмгектенет. Аларга кыйла ушул салык кызматына келбей туруп эле өзүнүн кеңсесинде болобу, үйүндө болобу тийиштүү патент алууга атайын ушундай кызмат көрсөтүү максатында электрондук патенттерди киргизгенбиз. Бул кандай? Аны ал эки түрүндө алса болот. Бул өзүнүн жеке кабинети, мамлекет салык кызматынын өзүнүн кабинеттеринде ошо жерде эле алса болот. Ошондой эле биометриялык паспорттун жардамы менен да алса болот. Ал жерде квалификациялык электрондук кол тамгасы коюлгандыктан ушундай ыкмалар менен электрондук патентти алып өзүнүн ишмердүүлүгүн ушу жарандар ишке алектенсе болот. Бул жерде кызык жерлер да бар да. Эл болсо мурда кагаз түрүндө жазылган документтерге атайын мөөр басылган, кол коюлган документтерге көнүп алышкан да. Анан азыр электрондук ыкма менен жанагынтип атайын бир квитанцияларды алып электрондук ыкма менен төлөө дегенге кантип көнүү жааты кандай болуп атат? Эми биз аларды түшүндүрүү жолу менен да көндүрүп жатабыз. Анткени мыйзам чегинде электрондук ушу документтер кагаз түрүндө документ менен юридикалык өсү бир, мындай айтканда. Кагаз түрүндө кандай болсо, электрондук түрүндө дагы мөөр басылган электрондук кол тамга коюлган документ бул экөө бир болуп бара саналат. Ошондой эч качан коркпош керек. Электрондук документтер менен ошо жүгүртүүдө, ошондой эле патентти алууда, бул патентти дагы берип атканда атайын QR код менен берилет. Ошол QR кодду дагы салык органы өзү эле текшерүү, эгер кандайдыр бир барууда болуп калса, ал өзүнүн компьютеринен болобу, планшетинен болобу же соткасынан болобу, аны көргөзүп, QR кодду көргөзсө эле ал тийиштүү салык органдарында маалыматтык базасына чыгып калат. Бул жаран патентти алган, мынча номерге алган, бул мөөнөткө алган деген. Ошон үчүн эч кандай башкача жагдайлар чыкпаш керек. Эркин мырза, студиябызга келип, чакан маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул айтып жаткан электрондук ыкма аркылуу салык төлөөнүн шарттарын РСК банктагы камсыздап жатат. Мына ошо РСК банкта кантип камсыздалып жатат, деги эле электрондук ыкма кандай ишке ашырылып жатат деген суроолордун үстүндө чакан даярдалган тасма бар. Мына ушуну көрүп алып туруп анан программабызды уланталы. Салыкты сизге ыңгайлуу, кайсы жерден болбосун биздин РСК 24 тиркемеси аркылуу дароо жана кезексиз төлөп койсоңуз болот. Адегенде тиркемени ачып катталыңыз. Негизги менюда төлөмдөр жана которуулар пунктун тандап алыңыз. Жана андан ары мамлекеттик бюджетке төлөмдөр бөлүгүндө салыктарды төлөө пунктун басыңыз.
Мисалы, унаа үчүн салык. Облус, шаар жана райондуу, ошондой эле автомобилдин мамлекеттик номерин жазганга унута көрбөңүз. Жарайт. Эми аткарылды дегенди басып коюңуз. Эгерде сиз төлөмдү түштөн кийин төлөсөңүз, анда төлөм мөөнөтүн тандоого болот. Гросс өтө тез, ал эми клиринг. Мында акчалар салык кызматына кийинки күнү келип түшөт. Квитанцияны өз электрондук почтаңызга жөнөтүп, чыгарып алсаңыз болот. Санаа тартпай салык төлөндү. Ооба, бүгүнкү күндө биздин РСК банктын мобилдик тиркемесинен көптөгөн кызматтарды ыкчам түрдө төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бир гана бул автоунаа салыгы эмес, салыктын көптөгөн түрлөрүн төлөгөнгө шарт түзүп берет да. Мисалга алсак, бул автоунаа салыгынан тышкары жер салыгын төлөгөнгө болот. Андан тышкары кыймылсыз мүлк салыктарын төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Дагы электрондук патентти да төлөгөнгө болот. Ондан да тышкары төлөмдөрдөн башка паспортко, дагы автоунааны каттоо кызматтарына да төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Дагы айта кетсек, биздин тиркеменин ичинде ыкчам төлөөлөрдүн 400дөн ашык түрлөрү бар. Мисалга алсак, бул ошол эле өзүңөрдүн мобилдик уюлдук телефонго бирдик жүктөзө болот. Андан тышкары турак жай коммуналдык кызматтарындагы төлөөгө толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул дагы айта кетчү нерсе, салыкты төлөп жатканда башкалардан айырмаланып, бизде төлөө наркызы 1 сомго барабар болот да. Мен электрондук салыкты колдоном обязательно, потому что бул санарип эң жакшы вещь. Во всех эмеден төлөмдөрдүн барсын ошол үйдөн чыкпай эле төлөп турса болот. Мен ошону колдоном, өзүм да бухгалтер болуп иштейм, жалаң ошол электронный часть менен иштейм да. Я использую приложение «Мобильный банкинг РСК-24» на протяжении 1 года. И с помощью этого приложения я могу оплачивать мобильную связь, ЖКХ-услуги. Это очень удобно, так как ты это можешь сделать, не выходя из дома. Например, в прошлом году я помогла своему папе оплатить налог за машину. Муну менен катар салыкты төлөөнүн жеңилдетилген ыкмасын Мегаком компаниясы дагы ишке ашырган. Демек, салык төлөөнү кантип мобилдик тиркеме аркылуу ишке ашырса болот? Алдыдагы роликтен көрөлү. Эгер сиз Мегаком аркылуу салык төлөмдөрүн ишке ашыргыңыз келсе, төмөнкү функцияларды аткарышыңыз керек. Өздүк кабинетке кирген соң, кол телефонуңузда мамлекеттик кызматтар бөлүмүнө өтүңүз. Маселен, унаа салыгын басыңыз. Биринчи иненен киргизесиз, экинчи унаанын мамлекеттик номерин жазыңыз. Андан соң кол телефонуңуз унаа салыгынын суммасын автоматтык түрдө эсептөөнү ишке ашырат. Эгерде жоготуп алган буюмдарды табуу үчүн табылгалар бюросу баскычын басыңыз. Мындан соң иненен киргизесиз. Санарип мен Санарип Кыргызстан санариптүү бол. Салык төлөө дегеле жарандар тарабынан кандай ишке ашып жатат? Мегаком компаниясында ушул салык төлөөнүн жеңилдетилген ыкмасы кандай ишке ашырып жатат деген суроолордун үстүндө биз Альфа Телекомдун санариптөө маркетингинин кызматкери Гүлназ Асекованы студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз студиябызга. Дегеле ушул сиздердин кызматты колдонууда жарандар кандай колдонуп жатышат? Жеңилдетилген ыкмалар деп эмнени айтабыз? Альфа Телеком компаниясы унаа салыгынын автоматтык түрдө эсептөө кызматын ишке ашырып чыккан быйыл. Ал кызматты 15 күнүн ичинде эле бул кызмат менен 3,5 миллион сомдо чогулткан болчук. Кызматтын артыкчылыгына ар бир адамдын өзүнүн жеке иненен жеке номерин кирип жана мамлекеттик автомобилдин автоунаанын номерин гана киргени. Экөөнү киргенден кийин кызматты бир басуу менен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк ачылат. Муну менен катар эме сиз унаа салыгын айтып атасыз. Анан башка дагы кандай салык төлөөнүн ыкмаларын ишке ашырып жатасыздар? Унаа салыгын автоматтык түрдө эсептөө жана төлөө кызматынан тышкары башка мамлекеттик кызматтар бар. Алар менен кошо коммуналдык кызматтарды комиссиясыз Мегапэй тиркемесинде төлөп кетсеңиздер болот.
Эми башка деле компаниялар, башка банк аркылуу ишке ашты деп атабыз, жана башында көрдүңүз. РСК банк аркылуу ишке ашып атат. Анан дагы башка жактардан да ишке ашып атпайбы? Мына ушул силердин Мегапay аркылуу ишке ашыруунун артыкчылыктары кайсылар? Артыкчылыгына ар бир адамдын эшикте туруп, очередте туруп, суммасы, салык суммасы канча болот деп билүү, ушул билүү нерселерди биз жокко чыгарганы аракеттенгенбиз. Анткени биздин кызматта ар бир адам өзүнүн жеке ИННин номерин терип, жана унаа номерин терип туруп эле кызматты төлөп койсо болот. Эч кандай тастыктоону башка жерден алып кереги жок. Мындан аркы келечекте дагы кандай пландарды ишке ашыралы деп жатасыздар? Деги эле алдыдагы максаттарыңыздар кандай? Алдыда максаттар болбол көп. Ишке ашыра турган быйыл азыркы учурга чейин ашырган 24 мамлекеттик кызмат бар. Жылдын аягына чейин дагы 30 кызматты ашыруу планыбыз бар. Жыйынтыгында 2020 жылдын аягына 60га жакын мамлекеттик кызматтарды ашуу планыбыз турат. Сиз студияга келип ушундай чакан кыска маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде алдыда Санарип кызматында көрсөтүлүүчү деги эле терминдер бар. Ушул терминдердин түшүндүрмөсүн камтыган чакан тасмага көңүлүңүздөрдү буралы. Колтамга текшерүү ачкычы. Колтамга ачкычы менен бир мааниде байланышкан жана электрондук колтамганын аныктыгын текшерүүгө, мындан ары электрондук колтамганы текшерүү арналган символдордун уникалдуу рааттуулугу. Электрондук колтамга каражаттары. Төмөнкүдөй функциялардын эч болбогондо бирин электрондук колтамганы түзүүнү, электрондук колтамганы текшерүүнү, колтамганын ачкычтарын жана колтамганы текшерүү ачкычтарын түзүүнү ишке ашыруу үчүн пайдаланылуучу шифрлөөчү каражаттар. Жалпы пайдалануудагы маалыматтык тутум. Адамдардын аныкталбаган чөйрөсү электрондук өз ара аракеттенүүнүн катышуучулары болуп саналган жана бул адамдардын пайдалануусуна тыюу салууга мүмкүн болбогон маалыматтык тутум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Санарип Алипе программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Биз бүгүн өлкөдөгү салыкты санариптик электрондук жол менен төлөө ыкмасы тууралуу сөз кылдык. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.